Азаттык радиосунун Миң санат түрмөгү. Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз. Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз. Миң санат подкастында жазуучу жана котормочу Турузбек Мадылбай менен Маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Анан эми жана менин романыма келели азыр. Көркөм чыгармачылык менен саясаттын ортосунда, азыркы турмуштун ортосун айтып атабыз. Көкүнүс романынын маани маңызы жана ага байланыштуу окуяларга орун беребиз. Кыргызстандыктар окуганда караса, бул бүт Кыргызстандын окуясы. Бул баягы ЦКнын секретарлары болуп жүргөн ороскулдар. Кененирээк карасаң, Советтер Союзу бүт. Башка дүйнө окуганда алар ошо жана Марат, Сен-Жюс, Робеспьерлерди тааныйт, француздар. Азыркы котормолордун сапаты, тилге мамиле. О Генрини которуптур. Ичинде болсо 18 сөздөн турган сүйлөмдүн 9-у орусча экен. Ал эмне деген кыргыз тил? Орусча кылыптыр. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Өткөн маекте Көкүнүс романыңыз тууралуу учкай кеп кылдык эле. Сөздү ошондон баштасак. Мен ал романыңызды окуп атып, Айтматовдун да ороскулу бар эмеспи? Аны окурмандар бул кыргыздын образы деп чечмелеп жүрүшөт да, эми айрым окурмандарчы. Сиздин ороскулуңуз кимдин образы? Бул оруска сатылган бүт кыргыздын жетекчилеринин образы. Баягы СССР кезинде коммунисттик партиянын мүчөсү болгон, Кыргыздын эң жакшысы эмес, эң мыктысы эмес, жөн эле кошоматчылары. Анткени ал убакта кызматка билимине, же болбосо акылына, же иштермандыгына карачы эмес, коммунисттик партиянын мүчөсү болсоң эле кое берчи да. Анан чала сабат бир кишилер эле кошомат кылышып, партияга өтө коюп эле анан жетекчи болуп иштей беришчи да. Ошо кетмен төбөдө мен Мустер деп койдум. Мустер деген бул азыркы Токтогул шаарынын мурунку аты Мустер болчу. Ана мен Токтогул деп эгенимин себеби Токтогул акын жөнүндө экен деп ойлобосун дедим. Анан Токтогул району деп отурган жокмун, мен жөн эле Мустер шаары деп койдум. Нарында да бар Мустер шаары. Мустер деген жер. Башка жактарда да Мустер деген бар. Эми бул мындайча айтканда жалпылаштырдым да. Анан ошол жалпылаштырганымда Мустер деген шаарда башкарат бир шаар башчы. Ошол баягы коммунисттик партия келип, большевиктер келип, 17-жылы келгенден баштап 73 жылдын ичинде жок болду. Ошо тиги менин каарманым дагы ошо 73 жыл ошо бийликте турат. Анан карып, анан алжып, ылжып, былгып өлүп атат да. Ошол СССР. Ошол СССР. Анан жанагы сөзүбүзгө кошсо, СССРга кайтабыз дегендерге ошо окуп көрүшсүн, эмне болгон. Ошондо бизди Кыргызды кантип басып алган, кантип Кыргыздын жерлерин тартып алган, кантип кыргыздарды кордогон. Ошо кимдин колу менен? Ошо ороскулдардын колу. Ороскул ошо орустун кулу деген сөз. Ороскул. Чыңгыз Айтматов деле ак кемесинде ороскул дегени ошо орустун кулу деген. Эсиңердеби? Киносун көргөн болсоңор, мисалы Орозбек Кутманалиев аябай сонун аткарган. Можно деп турушса деп, анан орустун арагын ичип алып, орустун арагы үчүн кыргыздын токойлорун бүт сатып, анан кыргыздарда болбогон эң жаманы ошо өзүнүн кайнатасын сабап, аялын кордоп, анан байкуш наристе баланы сууга кагып кеткенге түрткү болот, Ооба. Мана көрдүңөрбү, ошо бүт орус үчүн болду. Орус кул деген Чыңгыз Айтматов да ошентип койгон, орус кул деп. Аны эч ким айтпай жүрөт, түшүнбөй жүрөт. Айтат жөн эле орус кул деп койгон деп. Андай эмес. Чыңгыз Айтматов ошону орустун кулу деп койгон. Бирок орус кул деген ат жок биринчиден кыргыздарда. Жок да андай ат орус кул. Орус кул деген ат бар. Түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөгөнү ошойдон калат да. Ошо баягы Жаныбек менен Гүлбайра демек жолукканда, талас суунун боюнда жолукканда айтат эмеспи Гүлбайра, түшүнсөң түшүнөрсүң, түшүнбөсөң дагы бирөөнүн башын катырарсың деп. Ошондой кылып койгондо түшүнгөндөр түшүнүштү. Ороскул деген бул
жөн эле орустун кулу деген сөз болгону, орус кул деген ат жок. Биринчисинен, экинчисинен эгер орус кул деп атайлап кысыттап койсо, цензура токтотуп коймок китебин. Мен Мустор деген аталыш да. Бүтүндөй Кыргызстанды көрдүм да. Бүтүндөй Кыргызстандын баягы сактар байырлагандан берки дуурун чагылдырып 5000 жыл мурунтан баштап азыркы күнгө чейинки да. Ошондон бери бийликтин табияты да өзгөрбөгөнүн бериптирсиз, Келет, ошол эле болуп атпайбы? Ошол эле болуп атат. Зулум падышалык, караңгы эл. Ошол бул бизде эле эмес. Бул Өзбекстанда, бул Казакстанда, бул Орусияда, бул Францияда болгон. Француздар жанагы Робеспьер, Марат, Сен-Жюстер булар революция кылып чыгышып, эптеп кичине бир сыйра тазаланып алышты. Орусиядагы Ленинден кийин тазаланды эле, бирок кайрыта эле кайтып барышты. Башы кезилген ошо барды гильотина менен кезип башын. Орустун деле революционерлери бирин-бири кырып, кийин репрессия болуп, бирин-бири жок кылышып, атышып, Троцкийди балта менен чагып өлтүргөн да. Анан ошолордун бардыгы, анан эми жана менин романыма келели азыр. Ушу биз экөөбүздүн маегибиз азыр көркөм чыгармачылык менен саясаттын ортосунда, азыркы турмуштун ортосун айтып атабыз. Анан ошондо мына мен айтып берейин. Сиз айтып атасыз Кыргызстандын бардыгын. Кыргызстан эмес, бул дүйнөнүн бардыгы. Бул дүйнөнүн бардыгы. Мына мисалы менин Кетмен төбөдө өзүмүн ошол мекеним, ошол окуя болуп аткан шаар Мустөрдүкү. Ал жердегилер бүт каармандарын тааныйт ошол кишилерди. Муногу райком секретарь, бул райком секретарь, бул тиги райком секретарь, бул багы райисполком, бул. Бул болсо тиги муногу кишини жазыптыр, бул окуяны жазыптыр деп бүт Кетмен төбөдө болгон окуяларды жазган жөнөкөй эле. Мындай карасаң Кетмен төбөнүн эле окуясы. Кыргызстандыкытар окуганда караса, бул бүт Кыргызстандын окуясы. Бул баягы ЦКнын секретарлары болуп жүргөн ороскулдар. Кененирээк карасаң Советтер Союзу бүт. Мисалы, Ленин күмбөстө жатканын таныдыңызбы ошо романдан? Күмбөстө жаткан, ошо ороскул күмбөстө жатат, өзүнүн үйүн күмбөз кылып, өлү элек алжып калган, бирок өлү элек денеси бүт былгып, ошону менен көмүлбөй жатат да. Ошол эле күмбөз коңшулары өтүп, ошол жерден өтүп атышат. Ошондой кылган. Ал эми ошону эле башка дүйнө окуганда алар ошо жана Марат, Сен-Жюст, Робеспьерлерди тааныйт, француздар, англиялыктар тиги Кромвелдерди тааныйт. Ошол эле башка тилдерге которулду деп атасыз. Өзүбүздүн эле чөлкөмдө жашаган өзбек туугандарыбыз, казак туугандарыбыз которулду аларга. Өзбекстан которобуз деп басмаканасы мага кайрылган. Анан кийин мен гонорар дегем. Гонорар дегенде эле катышат. Гонорар. Мен эмне үчүн бекер жөн эле берип коюшум керек? Мен ошончо мээнет менен жазсам, анан жөн эле китебим чыкты деп эле берип коембу? Алар болсо бир тыйын гонорар бербей эле чыгарабыз дешкен. Өзбекстандыкы неметкен, мен азыр даже Үмүт Вахидовпу ушундай деген басмаканадан жиберип, менин китебим котормок болушуп, өзбекче анан орусча да чыгарабыз деген. Анан кийин гонорар деген эле токтоп калды. Тажикстан которгон, гонорар деген токтоп калды. Армения которгон, гонорар деген токтоп калды. Бардыгы эле азыр гонорарсыз эле чыгарабыз деп калыптыр да. Бирок кеп гонорардан болду. Китеп деген бул чоң бизнес да бирок караганда. Эми алар сатат, пайдасын көрөт. Мисалы мен мисалы базарга барсам, мага бирөө бекер берип коебу, куртка алат элем, же болбосо костюм алат элем, же болбосо бир кап картошка бекер береби мага? Эч ким бербейт. Эмне үчүн менин китебим бекер алыш керек? Өзүбүздүн жазуучулардан кандай сөздөр болду эле? Биз эми ал кезде бир аз жашыраак болуп, маани бербей калдык. Биздин жазуучуларда мен айтып берейин, Чыңгыз Айтматов ошол русский премияда төрага болчу, калыстар тобунун төрагасы болчу. Чыңгыз Айтматов өзү окуган. Өзү аябай дегендей чоң баа берген. Анда дагы мага дагы бир жагынан жини келген, таарынган. Мага кийин келип алып, ошол жерден жазуучулар союзуна келип алып, мени атайын чакырттырып, Турусбек менен жолуктуруп койгула деп, мени атайын чакырып барышып, экөөбүз бетме бет отуруп сүйлөшкөнбүз.
экөөбүз аябай сырдашканбыз, урушканбыз, таарынышканбыз, арманыбызды айтышканбыз. Анан Чыңгыз Айтматов айткан, бул сен Ороскулду ушу гениальный таптырдың. Бир кишинин өмүрү менен сен бүт дүйнөлүк тарыхты, дүйнөлүк саясатты, дүйнөлүк бийлик, эл дегендин баардыгын ушу бир кишинин тарыхы менен чечип бердиң деген. Кыскасы, бул романым тууралуу ар кандай пикир бар. ооба, ушул романыңызда ошол Ороскул деген каарманыңыз баягы элди коллективдештирүү мезгилинде жумушка чыгара албай анан мечитти өрттөп берет эмеспи? Анан кийин мечитти өрттөгөндөн кийин баягы элдин бир ичиндеги немеси сынгандай, бир стержень деп коебуз. Шагы сынып калат. Шагы сынгандай, анан кийин жумушка унчукпай чыгып, анан бул адамда мындай кайсы бир диний ишенимин да тартып койсо, адамды кулга айландыруу оңой экен дегендей берип атпайсызбы? Туура. Геббельстин сөзүн берип атам да, элдин тарыхын алып койсоң, тили менен тарыхын алып койсоң, малдай айдап алсаң болот алдыңа салып деген. Сиз динин да алдырып салып атасыз. Динин да алып кой. Дини дагы ошол неме да, бир ишеними да адамдын. Бул идеология да. Анан туура эгер алып койсо, кайсы элди өзү башкарып алат. Сиз интернетте көп отурасыз, байкасаңыз керек. Акыркы кезде улутчул, дин тутунган адамдар эки жаатка бөлүнүп кызыл чеке болгон учурлар бар. Көрүп жүрсөңүз да керек. Айрымдар мындай талаш тартышты коомго жик салуу максатында атайын уюштурган күчтөр бар деп айтып жүрүшөт. Сиз буга кандай көз караштасыз? Жанагы Кремльдин 5-чи жебеги, пятая колонна. Алар ФСБга, ЦРУга, батышка шылтайт. Ал эми мисалы батышчылдардын 5-чи жебеги, алар болсо Россияга, Кремльге шылтайт. Бул өзү турган иш да, баягы бирин-бири жамандап эле бирине бири шылтай беришет. Дин деген азыр разменная монета да, орусча айтканда. Разменная монета. Элди басып, баш көтөрө албай турган кылып коюш керек. Бул дагы дин дагы тоталитаризмдин белгиси. Дин деген бул мындай да, бул догмат да. Догманы коюп коет, ушундай дейт, ушундай гана ишенесиңер, ушундай гана сыйынасыңар, ушундай гана окуйсуңар, ушундай гана аткарасыңар салттарды. Бул догма болуп калып атат. Авторитаризм болуп атат. Бул схоластика болуп атат. Азаттыктын Миң санат подкасты. Мына азыркы геосаясий акыркы жылдагы коронавирус пандемиясы көп нерселерди баштан кечирирди да, акыркы 5 жылдачы. Анан эки чек арадагы эки окуя, анан келип Украинадагы согуш, мына геосаясий абалдар бар, дүйнө бири-бирине чырмалышканын көрсөтүп койдуму? Мына кайсы бир деңгээлдечи. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул процесстин баардыгы мындай келечекте чыгармага айланып, бир өзүнчө бир немелер жаралса керек, Сиз деле жаратып атсаңыз керек. Ооба, мен жазып, азыр романдарды жазып атам, роман, повесть кылып жазып атам, тарыхты изилдеп атам. Ошолордун баардыгы ушу муну азыркы айтып атканым, мына мен муну азыркы айткандарым жөн эле асмандан түшө калган жок мага. Мен ушулардын үстүнөн иштеп, изилдеп, ошонун негизинде жазып, бирелери роман болуп атат, бирелери бир аңгеме болуп атат, бирелери тарыхый изилдөө болуп атат. Ушулардын баардыгы чыгарма болуп чыга атат. Анан чыкканда мен ушу колуман келишинче, мүмкүн болушунча жанагы оторчул орустардын тарыхынан алыстатып, кыргыздын чыныгы тарыхын тартуулаганга аракет кылып атам. Азыр китеп чыгарыш кыйыныраак. Анан үстүнөн элибиз окубайт экен. Ошол мага аябай тоскоолдук болуп атат. Бул Кыргызстанда мени көп тааныбайт, жазуучу катарычы. Мени кыргыздар көп тааныбайт. Ал эми мени чет өлкөдө көп тааныйт. Ооба. Сиз котормочу катары абдан белгилүүсүз котормочулар арасында. Бир акыркы кезде Кыргызстанда котормо китептер дагы жанданып атат. Бирок сиздин дагы буга өзүңүздүн сыныңыз бар экен. Мен кыргыздын окура кыргыз тилине котором. Жанагындай пятницада звонить этем, машинада кататься этем, кошелегімі прятать етіп койчу, домда жашайт экен, сахар мененби же сахарсызбы деп сүйлөбөйм мен. Кыргызча сүйлөйм мен. А бул кыргызча да, жана орусча аралаштырып. Анан азыр ошол орусча аралаштырып которгон котормочулар ошол жанагы 5-чи колоннага биригип туруп мени жок кылышты да.
чыгарып коюшту. Себеби дегенде мен нукра кыргызча жазам. Анан алар ой түшүнүксүз жазат, биз билбейбиз. Анда билген болсо анда Оштун базарындагы тетиги жана катацетем, гүлететем дегендерди ошентип которгула анда китебиңерди дейм. Чынында эле ошондой которулуп атпайбы? Мына мен китептерди карап атам, котормо китептерди, башкалардын которгондорун. Эми бардыгын жамандабайын, бирок көпчүлүгү, дээрлик көбү ошентип эле которуп атат. О Генрини которуптур. Ичинде болсо 18 сөздөн турган сүйлөмдүн 9-у орусча экен. Ал эмне деген кыргыз тил? Орусча кылыптыр. Чермийди жилет деп бир. Тапанчаны маузерби, револьвер деп бир. Ошондой эле кылып бир. Жана баягы мен айттым го 57-жылы которуптур Том Сойер менен Геквинди юридический наукалар деп коюптур деп. Ушундай эле которулуп атат азыр, ошондой деңгээлде. Ошо дээрлик көбү, бардыгы эмес, дээрлик көбү. Ошолор бардыгы жабылып, мени жамандашып, мени кетирип неметишти. Анткени дегенде нукра кыргызча которо алышпайт да. Биздин котормочулардын өзүнүн тили жарды. Котормочулар өздөрү жанагы тил бурмаланган кыргыз тили эмес, кыр-рус тили мен. Ошо кыр-рус тили деп атап койгом, ошо кыр-рус. Ошо аралаш да, жанагындай звонтетем, катацетем деген. Андай тил болбош керек да. Анан кийин анда эл түшүнбөй калат окурман дейт. Анан элдин артынан ээрчисең, эл болсо жанагынтип эле катацетем, гүлететемден нары кетпейт ал эл. Биз жакшы адабий тилди үйрөтүшүбүз керек да. Биз үйрөтпөсөк анан кийин эмне орустар үйрөтүп береби же айдан келип бирөөлөр үйрөтүп береби? Сиз көп тилди билген полиглот деп коебу, жазуучу деп угуп келебиз. Анан анча тилди адам кантип үйрөнсө болот? Мен мисалы канча жылдан бери англис тилин үйрөнүп келатам, бирок үйрөнө албай атам. Век живи, век учись дейт го. Мен өмүр бою эле үйрөнүп жүрөм. Азыр деле үйрөнүп бүтө элекмин аларды. Мен бардык тилди мен шатыраттуу укмуш билемин дебейм. Кыргыз тилин жакшы билбейт экенмин. Сөздүк колдоном азыр. Бирок ал табигый нерсе. Анын бардыгын билиш мүмкүн эмес. Бир да тилди. Өзүңүн тилиңди да 100% эле бүт биле албайсың. Өмүр бою үйрөнөсүң. Ошо сыяктуу эле үйрөнүп эле келатам. Бирок кээ бир тилдерде мен мындай шатыратып эле баягы азыркы элдерге, мына чет өлкөгө барсам, мен эч жерге мындай котормочуга кереги жок. Көчөлөрүн аралап кете берем, сүйлөшө алам, каалаганымды сурайм, каалаганым этем, лекция окуп бере алам, кат жаза алам. Тил үйрөнүү үчүн бул мындай бул жөн эле эмгек. Жөндөмдүн деле кереги жок. Отуруп эле окуй бер. Китеп окугун, уккун, ырларын үйрөнгүн, киносун көргүн, текст окугун, которгун, башында сөздүк менен которосуң, кийин көп сөздү билип калганда, сүйлөмдөрдү туура куруп калганда жакшынакай сүйлөп каласың. Орус тилин кантип үйрөндүк? Болбосо орус тили дүйнөдөгү тилдердин, мен билген тилдердин эң татаалы орус тили. Кытай тилинде, кыргыз тилинде, инглиз тилинде род жок. Мужской, женский деген, средний деген род жок. Падеж дегендер жок. Склонение деген жок. Спряжение деген жок. Эчтеке жок. Инглиз тилинде сөздүктө кандай турса алып келип эле мынтип эле ордун коюп кой, болду. Өзгөрүлбөйт эч. Эч өзгөрүлбөйт. Болгону гана бир кээ бир учурунда с кошулуп калат, кээ бир учурунда неме. Мужской, орус тилинде мужской, женский, средний род. Мен билген тилдердин ичинен эң оңой инглиз тили, Кытай тилинде да жок. Ошондо канча тилди билесиз? Англис тили, 5 Меники тилди жанагы жок, меники тиги жанагы Гиннес китеби деп санаганбыз да. Санаганда мен баягы эстегендерим айткам ошондо эле 32 болгон. 32 деп жазылып жүрөт. Мен азыр 32 деп эле жүрөм. Мүмкүн 35 40 ушундай болуш керек. Бирок 38-ин санаганбыз отуруп алып ошондо. Мен роман тилдер тобун бүт билем. Испан, итальян, португал, француз, румын тилдери. Славян тилдеринин тобун билем. Украин, орус, серб, хорваттардын тилин, ушуларды билем. Андан тышкары түрк тилдер тобун билемин. Түрк тилин, өзбек, казак, кыргыз, түркмөн, азербайжан, мен Ростовдо окуп жүргөндө кавказдыктар, кумык, тети карачайлардын бардыгы менен жөн эле мүйүмдөгүдөй эле сүйлөшүп жүрө берчүмүн.
Андан тышкары дагы мына кытай тили, грек тилин, буларды мындай болгон да, эмне себептен үйрөнгөнүм, кээ бир тилдерди мен киносу жакчы, кинолорун көрсөм деп үйрөнгөм. Кээ бир тилдерди мен китептери, адабияты бай, ошол китептерин окусам, түп нускада окугум келген да, Бальзакты, Гюголорду, Оскар Уайлдтарды бүт түп нускада окугум келген. Кээ бир тилдерди мынакей тарыхка байланыштуу, мына грек тили мисалы, грек тили кичинекей эле Грецияда, ана Кипрдин деле жарымызы. Ошол грек тилин мен тарыхый жанагы китептерди, гректерди окуйм. Ошолорго үйрөнгөм. Кытай тилин мен жанагы императорлордун каттарын орусча которгонум чыгып жүрбөйбү, интернетте жүрбөйбү. Ошон үчүн үйрөнгөм. Санскритти мага мына Индияда сүйлөбөйт, индустар сүйлөбөйт ал санскрит тилинде. Анда болгону китептер бар, түп нускада окуйын деп. Анын үстүнөн кыргыз тили ошого байланыштуу да, санскритке байланыштуу. Турузбай агай, сиз убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жолго дагы шашып отуптурсуз, убактыңызды албайын. Эми акыркы ушу Азаттыктын угармандарына, окурмандарына сиз жазуучу катары бир 5 окуй турган китептин тизмесин айтып койбойсузбу? Эмнени окушубуз керек биз? Көркөм адабияттанбы же? Көркөм адабият болсун, сиздин такай настольный книга деп коет го, такай өзүңүздө такай ачып окуп турган китебиңизде. Мен өзүм жакшы көргөн китептерден. Менин эң сүйүктүү китебимдердин бири Жомоктордон Антуан де Сент-Экзюперинин Кичинекей ханзадасы, Рэй Брэдберинин Какым шерези. Андан тышкары эми өзүбүздүн кыргыз адабиятына Манас сөзсүз окулуш керек. Мен Манасты эле чаңын чыгарып туруп изилдеп чыккам бүт. Манас боюнча эч жерде чыга элекмин, талаша элекмин, менде даяр турат, эми бир күнү буйрса чыгат. Анан көрөсүңөр, Манасты деги эле эч ким окуган эмес, билбейт, түшүнбөйт экен эч ким. Манас институту кошо. Чыңгыз Айтматовду сөзсүз окуш керек ар бир кыргыз. Сыңган Кылычты сөзсүз окуш керек ар бир кыргыз. Андан тышкары кыргыз адабиятында бүт баа кичи эпосторду деле окуп чыгыш керек, бүт бардыгын. Эми кыргыз адабиятың ушул. Ал эми дүйнөлүк адабияттан ошо айттым, Антуан де Сент-Экзюпери Кичинекей ханзада, Рэй Брэдбери Какым шерези, Томас Вулф, Толстой менен барабар жазуучу деп эсептейм мен. Бүгүн биз Миң санатта жазуучу, котормочу жана агартуучу Турузбек Мадылбай менен маекти уланттык. Бул жолу биз бир катар сыйлыктарды жеңген Көкүнүс романынын маани маңызы, азыркы котормолордун сапаты жана тил үйрөнүү өнөрү тууралуу баарлаштык. Маектин биринчи бөлүгүн сиз Азаттыктын сайтынан, Google жана Apple подкастынан, YouTube платформасынан уксаңыз болот. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Сак саламатта болуңуз. Азаттыктын Миң санат подкасты.